Biz жақында уылды болдық, атын Дайян деп қойсақ болабы дейді. Негізі Дайян дегендің мағынасы әл-қади, әл-хаким, әс-саис деген мағынелері бар. Жолбоса сахиб-д-дин, dinдар деген де мағынасы бар. Жолбоса жаңағы данышман, сот деген де мағынасы бар. Muhasib деген есепші деген де мағынасы бар. Ошондай маанилерди ушундай мааниде коюп атам. Кудай буюрса элдин жакшы жакка элди жетелей билген, кайсы жерге болбосун элге бир пайдалуу бир иш алып келген, баягы мыкты инсандар, жетекчилерибиз өткөн го. Улуу инсандар, мамлекетибиз мамлекет болуш үчүн ушул инсандарда бир инсан болсо экен деген ниетте койгон болсоңуз боло берет. Негизи балдарга, кыздарга жакшы аттарды коюш керек. Атка жараша адамдын тагдыры өзгөрүлөт деп айтып эле келгенбиз. Мурунку темаларыбызда пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям убагында эмне болгон? Бир адамдын аты кайгы болот. Ошого пайгамбар айтат: "Şu атыңды өзгөртө албайсыңбы?" десе, "Атам ушинтип койгон, мен өзгөртпөйм" дейт. Мейли, анда өзүң бил дейт. Ошону угуп турган сахаба айтат: "Ал адам өмүрү өткөнчө мен жашадым. Аты кайгы болгондуктан өмүрү жашоосу жалаң кыйынчылык менен, кайгы менен коштолуп отурду" деп. Ошентип жүргөн өмүр өттү деп. Ошол сыяктуу адамда эмне болуш керек? Жакшы атты коюш керек. Ошол жакшы ниетте. Анан иншалла Кудайым буйруса, жакшы болот экен. Экинчиден атанын 3 милдети бар эмеспи? Ошонун бирөөсү дагы балага жакшы ат коюш керек. Атагандан жаман ат болуп, анан бир тамашалуу бир нерсеге лакаптарга айланып кетпеш керек да. Анан кээ бiri болуп калышы мүмкүн, баягы маани бербей, элдин көзүнөн алыс болсун деп мындай аттарды коюп коюшу мүмкүн. Жана Манас атабыздын өзүнүн аты Манас болгон, анан Кайман аты чоң жийинде болуп атпайбы? Ошол сыяктуу бир элдин көзүнө урмай эле коюш деп кое алган болсо, анан нааразы болуп, атама мен нааразымын деп кейгендин кереги жок. Бул дүйнөгө аман эсен, сак саламат төлөлүп алганыңызга сүйүнүп, азыр эми оңой болуп калбадыбы? Сотко барып, кайрылуу жазып, жол жоболору бар. Метеркаңызды сонун алмаштырып, жакшы ат койдуруп алсаңыз болот. Маселе жок анда.